Ийне менен териге сүрөт тартуу мындан 60 000 жыл мурда эле пайда болгон. Анын тарыхы Рим империясына барып такалат. Айрым адамдар мындай сүрөттөрдүн жардамы менен денедеги тактарды жаап жашырышса, кээ бирлери ар дайым көңүл чордонунда болуу үчүн жасатып, модага айлантып алышкан. Вначале выбирают рисунок. Татуировканы 18 жаштан жогорку адамдарга жасатканга болот. Ал атайын ийне жана боектордун жардамы менен тартылат. Сүрөттөрдү жөнөкөй же түстүү кылып тартса болот. Боектор атайын Америкадан алынып келинет. Татуировка түбөлүккө сакталат. Андыктан алгач адам кандай сүрөттү каалап жатканын аныктап алуусу абзел. Как оригинальный шрифт. Татуировкалар түбөлүктүү болгондуктан аны тандоо өтө маанилүү. Талифа мындан 1 жыл мурун сол колуна Розанын сүрөтүн тарттырган. Анткени Роза апасынын эң жактырган гүлү. Ал эми бүгүн оң колуна башка жазууну тарттыруу үчүн келген. Айта кетүүчү нерсе, ал тарттырып жаткан учурда дененин ооруй тургандыгын айтат, бирок чыдаса болоорун белгилеп өттү. Эта роза на моей руке ассоциируется с мамой. Апам менин эң жакын адамым. Мына ошондуктан ал инсандын жактырган гүлүн колума тарттырып алгам. Бул мен үчүн өтө маанилүү. Ал эми бүгүн да колума бул жазууну тарттырайын деп чечтим. Бул сүрөт менин мүнөзүмө дал келет. Бул жазуу кайраттуу, баатыр жүрөк дегенди түшүндүрөт. Этот шрифт. Сам смысл. Эң көп татуировкасы бар адам деп Зеландиялык Лаки Даймонд Рич эсептелет. Анын денесинин бардык жеринде сүрөт тартылган. Ал эми тери боюнча дарыгердин айтымында татуировкада колдонулган боекторду толук зыянсыз деп айтууга болбойт. Айрым учурда боектор түрдүү ооруларды пайда кылуусу мүмкүн. Татуировканын терс таасирлери бул ошо андагы боектор, химиялык заттар, ошолорду колдонгондо кийинчерээк ошо татуировка болгон жерде рак пайда болушу мүмкүн, теринин рагы. Ошондой эле андан тышкары аллергиялык реакциялар болушу мүмкүн. Орусча айтканда аллергический дерматит пайда болушу мүмкүн ошол жерде. Асептикалык жактар каралбаса, ошол татуировка кылган жер орусча айтканда инфекционный дерматит болуп, ошо инфекция кирип, заражение болуп, жара пайда болушу мүмкүн ошол жерде. Ийне менен териге сүрөт тарттыруунун баасы 1000 сомдон жогору. Бир далыдан экинчи далыга чейин болсо 12 000дин айланасында. Учурда мындай татуировкаларды өчүрүү да мүмкүн болуп калды. Ал лазердин жардамы менен ишке ашат. Бул кызмат 500 сомдон жогору турат. Жазгүл Маналиева, Алтынбек Саакиев, Таң Маанай.